Саламатсыздарбы YouTube көрүүчүлөр, мынакей бүгүнкү сөзүбүз ошол экс мэри Жеңишбек Токторбаев жөнүндө болмокчу. Жеңишбек Токторбаев өзүңүздөр билесиздер, снос мэр деген атка конгон. Тигини снос кыл, буну снос кыл, 2 метр снос кыл, 6 метр снос кыл деген атка конгон. Анан жакшы билесиздер, эртең менен эрте алтыда туруп алып чуркап камерага тартып пиаргадан аябай жакшы иштеген. Өзүңүздөр билесиздер, бул кишинин азыркы учурда мыйзамсыз иштери ачыкка чыгып атат. Көптөгөн карапайым адамдардын үйүн мыйзамсыз снос кылгандыгы тууралуу көптөгөн факттар ачыкка чыгып атат. Көптөгөн ишкерлер дагы канын ичиптер мынакей бул тууралуу Дырыс Исаков айтып жатат туугандар. Анан көптөгөн адамдар ошто өнүктүрүп койду, ошто гүлдөтүп койду. 30 жылда мындай эч ким иштеген эмес деп жатышпайбы? Бул мэр ошол ошто өнүктүргөн, жолду курган, паркты курган, жада калса мынакей авторынокту оштогу авторынокту курган ишкерлердин да акчасын бербей, алардан кредит этип бериптир да туугандар. Бул өтө туура эмес нерсе чындыгында. Бул мэр деген жоопкерчиликтүү болуш керек. Мынакей ошту 12 миллиард сомго карызга тыгып кетти деп дагы айтылып атат. Бул жаңы мэрге, оштун жаңы мэр Жанар Акаевга дагы аябай жагымсыз деп ойлоймун. Анан туугандар, оштун экс мэри өзүңүздөр билесиздер, Камчыбек Ташиевдин жакын досу болгон. Качан камалат, качан жооп берет, бул пиарга иштеген мэр деген дагы талаптар күндөн күнгө күчөп атат туугандар. Бул боюнча сиздер кандай ойлойсуздар, өзүңүздөрдүн оюңуздарды жазып коюңуздар. Албетте мыйзам баардыгына бирдей. Ал мэр болосуңбу, карапайым койчу болосуңбу, баардыгына мыйзам бирдей иштеш керек. Өзүңүздөр билесиздер, бул экс мэр кызматынан кеткенден кийин көптөгөн оштогу былык иштер ачыкка чыгып атат туугандар. Анан кийин мынакей кечеги күнү Жанар Акаев дагы видео чыгарды, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Оштогу баягы мүрзөнү снос кылгандан кийин ал жерге 17 этаждуу 3 мөө экен. Ошол Жеңишбек Токторбаевге тиешелүү. Бул деген эмне дегендик? Бул деген аша чапкандык туугандар. Албетте керек бизнесте акча тапканды дагы токтотуш керек да. Бул шаарды жашылдандыруу деген нерсе бар туугандар. Мынакей Жанар Акаев келди, буюрса Ош дагы мындан арыдан өнүгөт деген ойлойбуз. Анан албетте оштун экс мэри эртеби кечпей эгерде мындай мыйзамсыз иштер ачыкка чыга берген болсо туугандар, мыйзам алдына жооп берет, камалып деле кетиши мүмкүн. Бул жерде эми аны өзүбүз жакшы билебиз, Камчыбек Ташиев сактап деле кала албайт. Себеби дегенде Камчыбек Ташиевдин азыркы учурда өзүнүн абалы оор туугандар. Камчыбек Ташиев жөнүндө көптөгөн факттар ачыкка чыгып, азыркы учурда Камчыбек Ташиевдин кандай десек рейтинги дагы эл арасында түшүп кеткен учуру. Ошондуктан сиздерден өзүңүздөрдүн оюңуздарды жазып кетиңиздер. Жеңишбек Токторбаев Камчыбек Ташиев досуна ишенип ушундай мыйзам иштерге барган деген дагы жаңылыктар чыгып атат. Сиздер кандай ойлойсуздар? Оштун экс мэри Жеңишбек Токторбаев